Бүгін болса, сіздердің сұрауларыңыздар бойынша Ерлан Андашевтен кечирмени ырын жазбыр алдым. Ал үчүн сіздерге каподастр керек. Каподастр биринчи лотко алабыз. Андан кийин кайсы аккордтор керек? Биринчи ми минор, Е, М, Е, кийинкиси АМ ля минор, Д, ре мажор, G соль мажор и H7 Си септаккорд. Ушул 5 аккорд кармалат. Андан эмесе оң колду кандай ойнолот ошону көрсөтпөйүн. Ми минорду алганда 6 3 2 3 сучок. Алты үч эки үч табабыз. Сучок жогору, ылдый жогору. Эми общий көрсөтөйүн, оң жана сол колду көрөбүз. Припевиндеги бойду көрсөтөйүн. Эки ылдый, эки жогору, бир ылдый, анан сучок жогору, ылдый жогору. Еще раз. Достор, эгер дагы кайсы ырды разборун кааласаңыздар, менин YouTube каналыма катталыңыздар жана комментарийге өзүңүз жактырган ырыңызды жазып кетсеңиз, кийинки сабактарга разбор кылганга аракет кылам.